Кадимки согуш таласын элестеткен шахмат оюну дүйнө элдеринин сүймөлчүлүктүү оюнунун катарына кирет. Шахмат оюну мындан 2000 жыл мурун Индияда пайда болгон. Учурунда бул оюн чатуранга деп айтылчу экен. Чатуранганын аянты 9 жана 9 сантиметрди түзүп, 4 күчтүү фигурага ээ болгон. Ошол кездеги Индия жокерлеринин катар-катар тизилген бөлүктөрүн сүрөттөгөн. Шахматтын атасы болгон чатуранганын өзгөчөлүгү анда жупту түгөйдө жалпысынан 4 оюнчу ойногон. Жол жүрдө атайын сөөктөрдү ыргытышып, ошонун жыйынтыгына карап фигураларды жылдырышкан. Өзгөчө бул оюн акылга алчап жүрүш кылганга, ой жүгүртүүнү өстүрүүгө өлгөтсөт. Айрыкча жаш балдар үчүн пайдалуу. Анткени шахматка кызыккан балдардын аң сезими эрте ойгонуп, ой жүгүртүүсү мыкты болот. Мына ушул багытта Чүй областы жана Бишкек шаарындагы мектептер арасында 6 жаштан 12 жашка чейинки жаш шахматчылардын Сейтек 2018 аталышындагы республикалык шахмат боюнча мелдеш болуп өттү. Бүгүнкү турнир балдар жана өспүрүмдөр Сейтек борборунун биринчи жолку кубогу болуп башталып жатат. Буюрса бул ушу менен эле токтолуп калбайт, мына салтка айлантып жылда өткөзүп турабыз деген үмүттөбүз. 6 жашка чейинки жаш өзгөчөлүгү боюнча кыздар балдар ойноп жатышат, анан 9 жашка чейинки, 12 жашка чейинки бүгүнкү ойноочу оюнчулар. Ал эми эртең уланат, разряд даражасы бар балдарда, разряды балдар 4, 3, 2, 1лер ойношот. Жалпы балдардын саны 250 бала катышып жатат. 6-жылдын башында чатуранга оюну Азиянын борборуна жана чыгышка тарала баштаган. Иранга жетип, үстөл оюндарынын падышасы болуп, ирандыктар аркылуу арабдарга тараган. Шахмат оюнун арабдар жакшы өздөштүрүп, оюнду бир кыйла таанымалдуулукка жеткиришкен. Кийин бул оюн Испания аркылуу Португалияга, андан Италияга жетип, бүткүл Европага тараган. Латифа Нурбекова жаш шахматчы. Ал шахматты эрте өздөштүрүп, 6 жаштан бери ойноп келет. Ал бир тууганын шахмат ойноп баштаганын көрүп кызыгып калган. Шахмат боюнча өткөрүлгөн турнирге катышып, 5 жолку жеңүүчү аталган. Шахмат кызыктуу. Адамды өзгөртөт. Менин бир тууганым шахматка кызыгып, апам мени шахматка берип, мен шахматка кызыгып кеттим. Менин 5 биринчи месттен бар, грамоталарым бар, дипломум, дагы 2, 3 месттен бар. Мен 6 айдан бери шахматка катышып жүрөм. Шахмат оюну актар менен каралардын кагылышуусу, бири-бирине сөөк урушуу, согуш таласына ойнолгон аскердик жүрүштөрдү элестетет. Азыр интернет кеңири жайылганы менен көп балдар убактысын текке коротушат. Гүлзада Акишеванын балдары шахматка кызыгып, мелдештерде жеңүүчү аталып келет. Кызым Исаева Айнура уже 1,5 жылдан бери ойнойт. Өзү 6 жашта, азыр 6 жаңы чыкты. Экинчи балам Исаев Абдумалик. Ал азыр жаңы 4кө чыкты, 3,5 жаштан баштап. Өздөрү кызыгат. Негизи шахмат бул балдарга өтө пайдалуу да. Ой жүгүртүүсүнө дегиле балдарга ылайыктуу. Үйдө чоң атасы менен ойнойт көбүнчө. Чоң атасы да мурун ойноп жүрчү экен. Анан азыр үйдө чоң атасы менен заниматься. Бүгүнкү мелдешке катышкан мотурайган балдардын шахматка кызыгып ойноп жатканы кимде болбосун кайдыгер калтырбайт. Биринен сала бири ар бир жүрүштү түшүнүп, шахматтагы фигураларды үйрөнүп, бири-бири менен ойноп жатканы шахматты сүйгөндүгүн билдирет. Алар жарышып, ар бири ойлору менен тең бөлүштү. Мен 6 жаштан бери ойноп жүрөм. Мага жагат да оюн ошол. Фигура менен атака. Мен сертификаттарды алганмын. Но биринчи местага келген эмесмин да. Шахматтын тарыхы 1,5 жылдан кем эмес. Мына ошондон бери акылдын оюнун сүйүүчүлөр ойноп келет. Шахмат учурда спорттун оюнунун бир түрү. Шахмат адамды акылдуулукка гана үйрөтпөстөн, сабырдуулук, ар бир кадамын ойлонуп туруп иш кылууга жөндөмдүү кылып, тарбия берүүдө ролу чоң. Шахматка кызыгып ойногон балдар мектепте да, сабакта да жакшы окушуп, коомдук иштерге активдүү катышып келет. Биздин балдар интернетке деле көп кызыкпай калышты азыр. Көбүнчө шахмат менен интернетке деле киришет, бирок интернеттен ошо шахмат ойношот да, ар кайсы онлайн шахматы бар, интернет атайын. Ошо шахмат менен кызыгышат интернеттен. Шахмат боюнча көп эле турнирлер өтүп турат. Балам азыр кичирээк, а кызым көп эле турнирлерге катышып, орундарды алып жүрөт. Өткөн 2017 жылы Ысык көлдө международный турнир болгон. Кыздар арасында ошол жерде 2 орунду алган. Жакшы. Өзүбүз ташыйбыз, каякта турнир болбосун, балдарды ташыш керек да негизи. Азыртадан буларга жардам бериш керек, ар кайсы жака сүйрөп, ар кайсы турнирлерге катыштырып, өзүбүз да аракет кылабыз буларды колдоп турганга.
Учурда Кыргызстанда шахматта өйдүгү жолунда келе жатат. Шахмат мекенибизге 1920 келген. 1936 булуң бурчтарга тарап элдин кызыгуусун арттырган. Мына ошентип шахмат кеңири тарап, аны сүйүүчүлөр бүгүн дагы көп. Алардын катарында тестиер балдар ойноп жатканы кубандырат. Абдурахим 3 жаштан баштап шахматка кызыгып, бош убактысын кызыктуу өткөрөт. 3 жаштан кызык баштадым эле. 8-9 турнирге катыштым эле. 3 медаль эле бар. Мен ата мени үйрөткөн 3 жаштан кызык баштадым мен. 3 медалим бар, 3-үчү месте алар. 3 өттүм. Синде ойнойм ата менен. Турнирге уткан жагат мага. 6 жаштан 12 жашка чейинки мелдешке 200дөн ашык жаш шахматчылар катышып, алды бир канча мелдештердин жеңүүчүсү. Бүгүн дагы бири-биринен калбай атаандашын жеңүүгө аракет кылган балдардын ынтызары күч. Уюштуруучулар дагы балдардын аракетин эске алып, аларга атайын сыйлыктарды уюштурган. Жалпы балдардын саны 250 бала катышып жатат. Бул жакта мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы бар. Алар дагы өздөрүнүн ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелсе да, шахмат жагынан мүмкүнчүлүгү чектелбейт деген дебизде балдарды кошконбуз, алар да ойноп жатышат. Аларга биринчи орунду ээлегендерге сейтектин кубогу, медаль, грамота, приздер берилет. Бүгүнкү мелдеште 6 жашка чейинки жаш шахматчылар арасында Даулет Анандемей, 9 жашка чейинкилер арасында Алихан Абдимух, 12 жашка чейинкилер Байтур Ногойбаев, кыздар арасында Бегимай Баурбековалар башкалардан айырмаланып, алдыңкы орундарга жетишти. Алар үчүн уюштуруучулар тарабынан атайын сертификаттар, төш белгилер жана жеңүүчүлөргө кубок тапшырылды. Шахматты жеңил деп айтыш өтө оор. Шахматты кабыл алуу, ойноо өтө оор. Бирок мурун жаш өзгөчөлүгү бир жогорку жаштан башталчу да. Азыр деген балдар негедир заманга жараша эрте өнүгүп жатабы, 3 жаштан баштап балдар уже ойноп үйрөнүп жатышат. 3 жаш, 4 жашынан баштап эле уже иримге келип уже үйрөнүп алышат, ойноп жатышат. Шахмат менен ар убактысын өткөрүп, сабактан кийин бош убактыларын пайдалуу жакка жумшаган жаш шахматчыларга ийгилик каалоо менен бирге эртеңки келечек муундарды туура жолго салып, аларды туура багытка тарбиялап, таланттуулардын өнөрүнө багыт көрсөткөн уюштуруучуларга ыраазычылык билдирип кайттык.